Мурдагы Октябрь кинотеатрынын имараты ушул жылдын жай мезгилинде Чүй областтык театрга ыйгарылган эле. Мына бул көчөдөн өтүп баратып, Шашен Терметчиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры деген жазууну окуп, биз дагы кубанбай койгон жокпуз. Анткени ушундай бир жаркыраган имараттуу болуу бул театрдын жамаатынын чоң тилеги болчу. Бул жерде азыр оңдоп түзүү, чарбалык иши дагы, чыгармачылык иш дагы кызуу кайнап жүрүп жаткан учуру, анда биз чогуу таанышалы. Театрдын артисттери иш күнүн мына ушундай даярдыктан башташат. Өзүнчө имаратка ээ болгондон бери сахна кыймылы, сахнада сүйлөө чеберчилиги өңдүү майда детальдарга чейин көңүл бурула баштады. Азырынча бул имараттын фойесинде даярданып атышат, себеби дегенде сахнада азыр оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Маданият министрлиги дагы атайын ушул сахнаны реконструкциялоого каражат бөлгөн экен. Азыр сахнадагы оңдоп түзөө иштерине кирип чогуу таанышалы. Мурун сахна моога чейин болчу, тетиге чейин. 2,5 метр дагы коштук бияка. Анан моун түптөрүн куюп, азыр жаңы куруучулар келген, ушуларды куюп, азыр жакшынакай кылып жасап атабыз бүгүнкү күндө. Эми ошол эле маалда моженге багы көшөгөлөр деп коет, падугалар деп коет, багы штангетниктер деп коет. Ушул эле маалда ошолорда жасалып атат бүгүнкү күндө. Тетиги балкон турган жерде, эшик турган жерде мындай балкон болуп, биягында балкон болуп, иши театрга ылайыкталып жасалып атат. Биякта сахнабыз бүтсө, жаңы светтерди коебуз, жарык берүүлөрдү, жаңы звуктарды коебуз, жаңы спектаклибиз менен ачабыз деген ойдобуз. Болушунча ылдамдык менен жүрүп жаткан курулуш иштери жаңы жылга чейин бүтөт деп болжолдонууда. Демек, жаркыраган жаңы сахнанын ачылышына жаңы спектакль да даярдалууда. Ал жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде сахналаштырылып жаткан эрте жаздагы турналар спектакли. Инсценировкалаган театрдын адабий бөлүмүнүн башчысы Абибела Пазылов, режиссеру Шамиль Дыйканбаев. Жер шарынын Азия бөлүмүндө жайгашкан Цейлон аралына саякатка бармакчыбыз. Цейлон аралы ой жеринен тамган тамчы сүттөй болуп, Индостанда чоң океанга куюлуп түшүп турат. Бул спектакль менен кошо өзбек драматургу Саид Ахматтын Келиндер козголоңу жана балдар үчүн Чокчолой Баатыр спектакли даярдалып жатат. Мына ушу 3 спектакль үстүндө азыр катуу иштеп аткан учурубуз. Мурунку репертуарларыбызды ревизия кылып, арасынан баягы көп коюлбай калган же элге мындай жага турган спектакльдерди тандап алдык. Анын арасында Тоолор кулаганда Айтматовдун спектакли бар. Анын арасында биздин ошол тигил баягы десант өңдүү болуп жүргөн учурда коюлган спектакльдерден да 3-4 алдык. Кудай буюрса аларды дагы бул жерден стационарына жүрө тургандай ыңгайлаштырып атабыз. Театр, музыкалык драма жана сатира театры болгондуктан атына жараша заты болсун деп, бул жаатында да жамаат тынымсыз изденүүдө. Керемет Сабыржанова, Данияр Амантур уулу, Аида Токталиева, Замана студиясы.